Кара жак депутат баралына келгенде Дооронбек Садырбаевдин ордун бас чудай. Ар доордо каракылды как жарган калыстыгы, таамай ой айткан учкулдугу жагынан өзгөчөлөнгөн кара жаактар болот. Мына ошолорду эске салып, түз көз карашы, тилинин көрктүүлүгү менен Мирлан Самыйкожону көрүп отурабыз. Өзөктүү экени байкалууда. Элдик багытынан тайбай, саясаттын ыплас чалчыгына малынбай, баткак чачыраган оюндардан оолак туруп, депутаттык миссиясын таамай аркаласа, изденүү менен көркүнө чыгарса, кадимки Дооронбек Садырбаевдин ордун баса турганы калетсиз. Азырынча кара жак деген ысымды аванс катары бере туралы. Сүрөөнчүсү жарашса, топ жарууга бараткан жигитти буттан тартпай, сүйөп жөлөп койсок эмнеге болбосун. Азырынча ишеним чоң, таштак жолдо тайып эле кетпесе. Булак Карыва, Чекиткейжи. Садыр Жапаров аралыктан иштөө режимине өттү. Эмнеге? Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасына боло турган иш сапарына байланыштуу аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бул дүйнөдө коронавирус инфекциясынын жайылып жаткан учурдагы кырдаалында эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылчылыгы менен шартталган. Мамлекет башчысы аралыктан иштөө режимине карабай, толук кандуу иш графиги боюнча иштөөсүн улантат. Үстүбүздөгү жылдын 3-5 февралына белгиленген Кытайга боло турган сапарын алкагында президент Садыр Жапаров Пекин шаарында 2022 жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Булак Назар Ньюс, Чекитор. Аида Салянова митингден кийин эки жаран милиция тарабынан ур токмокко кабылганын айтып чыкты. Мурунку баш прокурор Аида Салянова журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаровду колдоо митингиден кийин ага катышкан эки жаран ур токмокко кабылганын социалдык баракчасына жазып чыкты. Урматтуу ички иштер министри Ниязбеков мырза, Болот Темиров менен Болот Назаровду бүгүн сотто Нургазы Шайлообеков менен Айбек Назаркулов активдүү колдоп турган. Митинг бүткөндөн кийин Ленин районунун аймагынан аларды уруп сабап милиция кызматкерлери Фучиктеги бөлүмүнө алып кетишиптир. Муну кандай түшүнсөк болот? Кечирим сурап тез арада кое бересиңер деген үмүттөмүн деп жазган. Эскерте кетсек, кечээ 23 январда журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаровду колдоо митинги өткөн. Булак Супер, Чекиткейжи. Улукбек Марипов жаңы кызматка дайындалат. Мурдагы премьер-министр Улукбек Марипов Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси болушу күтүлүүдө. Бул туурасында жогорку кеңештеги ишенимдүү маалымат булактар билдирди. Мариповду бул кызматка дайындоо маселеси бүгүн 24 январда парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде каралат. Улукбек Марипов 2021 жылдын февралынан октябрь айына чейин кыргыз өкмөтүн жетектеп кеткен. Булак Назар Ньюс, Чекитор. Адахан Мадумаров башкы прокуратурага кайра чакырылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бүгүн 24 январь саат 10:00 башкы прокуратурага кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Мадумаров кыргыз-тажик чегара маселеси боюнча буга чейин 5 жолу башкы прокуратуранын тергөө кызматына сурак берди. Ал төрт көчө тилкеси боюнча 2009 жылы кол койгон протоколго байланыштуу тергелүүдө. 20 январда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мадумаров кол койгон протокол боюнча өзүнүн пикирин видео кайрылуу аркылуу жарыялаган. Текебаевдин айтымында бүгүнкү күндө Мадумаровго каршы жасалып жаткан аракеттер саясий куугунтуктоонун бир түрү. Кылмыш мыйзамдарынын өзүнүн принциптери бар. Мөөнөттүү өткөн окуяларга кылмыш иши козголбойт. Ал азыркы бийлик иштеп чыккан кылмыш процессуалдык кодексинде жазылган. Президент Садыр Жапаровдун кол коюусу менен аталган мыйзамдар күчүнө кирген. Текебаев ошондой эле аталган протоколго кол койгон мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кеңешчи болуп, тандалма процесс жүрүп жатканын айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров өткөн жылдын 23 октябрында өткөн маалымат жыйында Тажикстан менен чегара маселесин тактоо кыйын болуп жатканын айткан. Жапаровдун айтымында төрт көчө тилкеси боюнча коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров кол койгон протокол Кыргызстан үчүн пайдалуу болгон эмес, жана тоскоолдук жаратып жатат.
23 январда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге берген маалымат жыйынында Адахан Мадумаровго байланышкан протокол чыры боюнча эч кандай юридикалык маалыматы жок экендигин билдирип, ал иштин баарын башкы прокуратура тергеп жатканын айтып, жакын арада тергөө бүтөт деген оюн айтты. Булак Марал ФМ чекиткейчи. Анжелика кыйган бак боюнча облус башчы териштирүүнү баштады. Бүгүн 24 январда президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев Түп районундагы дарактын кыйылышынын мыйзамдуулугун териштирүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы кабарлады. Облус башчы бул маселени териштирүү үчүн комиссия түзүүнү тапшырды. Айлана чөйрөнү коргоо полициясы жана башка тиешелүү кызматтар менен биргеликте комиссия түзүп, жерине баргыла. Эгерде бак кыюунун мыйзамсыздыгы аныкталса, анда жооптуу адамдар мыйзам чегинде жазага тартылсын, жада калса ээлеген кызматынан бошотууга чейин, деди Мирбек Кожоев. Эске салсак, жакында эле ырчы Анжелика кабылган кырсыкта сүзүлгөн даракты кыйганын жарыялаган. Бул окуя социалдык тармактарда коомчулуктун катуу реакциясын жараткан. Ал эми ырчы бакты кыюуга уруксат алганын жана бир катар кырсыктардын себеби болгон бакты алып салуу туура чечим болгонун айткан. Булак говорит Чекит ТВ. Өзбекстан газ берүүнү токтоторун билдирди. Ошто керектөөгө чектөө кирип жатат. Кыргызстандын түштүк региондорунда бир нече күндөн бери газ берүүнүн көлөмү азаюуда. Бул туурасында Газпром Кыргызстан ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, бул абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектөө өсүп жатканына байланыштуу. Ошондой эле Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планы туурасында дагы расмий билдирген. Өзбекстандан чыккан газды жеткирип турган Газпром экспорт ишканасы жана өзбек кесиптештер менен газды туруктуу негизде камсыздоо боюнча активдүү иштер жүрүүдө. Кырдаал күнү-түнү көзөмөлдөнүп турат. Мындай көйгөй жылда күз-кыш мезгилинде керектөө өскөн сайын жаралып турат. Өзбекстандын өзүндө ресурстук базасы азайганына байланыштуу түштүк тарапка газдын экспорту төмөндөй турганы айтылды. Мындан сырткары, катуу суукта Өзбекстандын ички керектөөсүн камсыздоо кыйындап, жылытуу сезонунда чектөөлөр киргизилет. Коңшу өлкөнүн бийлиги жаратылыш газын экспорттоону токтотуу планын расмий түрдө билдиргенин да белгилей кетүү керек деп айтылат маалыматта. Мекеме бул маселени чечүүнүн бир жолу катары өлкө ичинен газ чыгаруун өнүктүрүүнү атады. Бул түштүктөгү облустарды энергетикалык ресурс боюнча көз карандысыздыкка жеткирери белгиленди. Мындан улам авариялык кырдаал жаралбаш үчүн көп күч келген маалда Ош шаарындагы жеке секторлорго газ берүүгө чектөө киргизилет. Газпром Кыргызстан жаралган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурап, Ош шаарын газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бардык керектүү иш-чараларды жүргүзүп жатканын белгиледи. Булак Спутник Чекиткейчи. Түркмөнстан өлкө президентин пропагандалоону күчөтүүдө. Түркмөнстан парламенти 2022 жылды элдин аркадак менен бирге доору деп жарыяланды. Жергиликтүү бийлик президент Гурбангулы Бердимухамедовду мактоону күчөттү. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргендей, жергиликтүү бийлик Бердимухамедовду мактап жактоо максатында бюджеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери менен жолугушууларды өткөрүүдө. Пропагандалык түшүндүрүү иштеринин жүрүшүндө кызматкерлерден президенттин сүрөтүн үйлөрүнө илүү сунушталды. Үгүт иштери билим берүү жана медицина кызматкерлери, завод, фабрикалар, анын ичинде мунайдагы кайра иштетүүчү ишканалардын жумушчуларынын арасында жүргүзүлүүдө. Пропагандалык жолугушуулардын уюштуруучулары ар бир кызматкерден президенттин калемине таандык кеминде 10 ыр жаттоону, Бердимухамедов жазган китептердин аттарын жатка билүүнү талап кылышууда. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул талаптарды аткаруу мекен алдындагы жарандык милдет катары кабыл алынышы керек. Булак Назар Ньюс Чекиткейчи.